Кече күнү Куликов компаниясы элдин баары, кыргыз эли жалпы бойкот жарыялап, өзүнүн нааразычылыгын билдиргенде Куликов компаниясы дал ошол кыргыз тилин коргогон баладан кечирим сураптыр. Бирок бир нерсени жакшы түшүнүшкөн жок да. Мен мисалы кайрылууларымда эмоция үчүн кайрылган жокмун да. Мен кыргыздын баалуулугу, кыргыз тили үчүн кайрылдым да. Ошондуктан бул намыс, кыргыздын намызы. Кыргыз ошон үчүн барды булкунду да. Бир баладан кечирим сураш үчүн булкуган жок. Бир японский компания 60 йенден 70 йенге мороженыйдын баазын көтөрүп, жалпы Япон элинен кечирим сурашкан да. Мен да ошентип ойлоп турмун, баардыгы чыгып алып, компания кызматкерлери менен тизилип алып, кыргыз элинен кечирим сурап, кыргыз тилин туура эмес биз бурмалап алдык, кыргыз тилине биз туура эмес каршы чыгып алдык. Биз ансыз деле кыргыз тилин колдонобуз. Ошон үчүн сиздерге акция жарыялайбыз. Дагы бир жолу кыргыз элиме тазим, ушу кыргыз бар, биз бар, кыргыз эли бар, кыргыз бизнеси бар. Биздин капчыгыбыз толуп атат. Мына ушунча жумушчу менен камсыз болуп атабыз. Кудайга шүгүр өсүп атабыз. Биз акция жарыяладык. Мындан ары дагы биз кыргыз элинин кызматын кылабыз. Салыгын төлөйбүз. Жана дүйнөлүк аренага чыгабыз деген сөздөрдү айтып бир кечирим сураса купулум толот эле да. Бирок андайды көрө алган жокмун. Сиздердин оюңуздар кандай? Ошондо бир баладан кечирим сурап эле ошо менен бүтүп калыш керек беле? Ал дагы бүткөн жок, ал деле сот уланып атат. Мына ошонун баардыгын аягына чыгарып, жооntоп юристтер менен барып, ошол жерде соттук отурумдарды баардыгын жабык деп жарыялап аягына чыкканда гана бир жыйынтык болот эле деп ойлойм да. Сиздердин оюңуздар кандай?